Assalamu alaikum урматтуу достор. Бүгүнкү чыгарышта Таңкы жаңгыр аттуу чыгарманы типаразбор кылабыз. Assalamu alaikum урматтуу достор. Бүгүнкү чыгарышта Түшкү булут аттуу чыгарманы типаразбор кылабыз. Assalamu alaikum урматтуу достор. Бүгүнкү чыгарышта Кечки туман аттуу чыгарманы типаразбор кылып сиздерге түшүндүрүп берейин. Эки түрүн көргөзөм, баре менен алып черткенди көргөзөм, бареси жок табып черткенди көргөзөм. Неге баре менен сурап жатасыздар түшүнбөй атам, баре менен алган кыйыныраак да бареси черткенге караганда. Бирок өзүңөр эле ашыкча түйшүк жаратып жатасыздар. Түйшүк проблема. Кыскасы баресиз деле чертсе болот урматтуу достор, эң туру эле просто бирөө бары менен чертип койсо ошону бирөө көрүп алып, ушундай экен десе анан ошо ойдон ошо башында ошо туруп калат да, анан ката дей берет. Эки түрүн көргөзөм, өзүңүздөргө жаккандарын көрөсүздөр урматтуу достор. Башында чертип ырдаганча кайсы жерде кайсы аккорд колдонулат экенин көргөзүп берейин. Кийин аягында типаразбор, түшүндүрүү сиздерге жана мерген турганга. Урматтуу достор, азыр черткенде мен бареси жок черткенди көргөзүп берейин. Бирок баре менен деле ошо катарларын колдонсоңуздар кыскасы акырында түшүнөсүздөр. Биринчи аккордду алабыз дагы, мисалы могу каподастр бу жерге турушу абзел эмес, не обязательно, кыскасы керек эмес. Калган жерге койсуздар, жок деле чертсеңиздер болот. Бирок мен азыр каподастр биринчи лат болот. Кыскасы биринчи аккорд менен могу биринчи аккорд болот. Кийин түшүнөсүздөр. Баштайбыз. Мына кайра көрүнбөстүр ай нурлары. Деп туруп, экинчи куплетке өтүп кетерсиздер урматтуу достор. Түшүнүктүү эле болду окшойт. Биринчи аккорд, биринчи латта, эгерде каподастр турса, ошодон кийинки лат биринчи лат болот. Каподастр жок болсо, могу латты биринчи лат катары аласыздар. Азыр каподастр менен көргөзүп берем. Биринчи аккорд баресиз жок черткенде, аны алып коюп көргөзүп берейинчи. Биринчи аккорд биринчи латта экинчи кыл, экинчи латта үчүнчү, төртүнчү кыл. Биринчи аккорд, экинчи аккорд, биринчи латта биринчи кыл, экинчи латта үчүнчү кыл, үчүнчү латта экинчи кыл. Биринчи кыл, экинчи кыл, үчүнчү кыл. Үчүнчү аккорд, биринчи латта үчүнчү кыл, экинчи латта төртүнчү, бешинчи кыл. Ушу урматтуу достор, ушу 3 аккорд жанагы баресиз черткендеги 3 аккорд. Мына бүгүн кайра. Ушундай кылып черткен. Эми урматтуу достор, баре менен черткенди көргөзүп берем. Бирок мен түшүндүргөндөрдө бареси жок черткенди колдоном. Ушул мисалы биринчи аккорд менен могул биринчи аккорд колдонулган жерде экөө тең бирдей эле катарлары туура келет. Мисалы мына экинчи латты баре менен басасыздар дагы. Ошондо андан кийинки үчүнчү латта экинчи кыл, төртүнчү латта үчүнчү, төртүнчү кыл. Мына бүгүн деген, мына кайра, неге мына бүгүн деп атам? Бүгүн бирдеке болот окшойт. Бирок уже кечкирип эле калды. Кыскасы мына аккордту эки латка ылдыйга жыласыздар. Ушул биринчи аккорд. Мына кайра көрүнбөстүр ай нурлары. Экинчи аккорд. Экинчи латта
3-cü эмес 4-cü 5-ci kılda basasızlar. Ekinci akord uşul. 4-cü 5-ci kılda basasızlar. Бул экинчи аккорд жана үчүнчү аккорд жанагы эле экинчи латты баре кыласыздар дагы. Ошондо үчүнчү латта 3-cü кыл, 4-cü латта 4-cü 5-ci кыл. Бул үчүнчү аккорд. Ушу калсаңыздар баре менен чертиңиздер, урматтуу достор, өзүңүздөргө ашыкча түйшүк жаратып, кыйналып, анан кийин өкмөт кыйнап атат деңиздер, өзүңүздөр эле кыйналып берип. Кыскасы мына кичине көргөз берип коеюн. Мына кара көрүнбөстөр ай нурлары. Алигече кечки туман каптадыбы. Көрүп турам жалгыздыктын арыжагын. Жалган дүйнө жасагана азаптар. Кечки туман махаббаттын бары жалган. Кечки туман урматтуу достор, эми түшүнбөгөндөргө эмес, эми түшүнүп аткандарга кыскасы ырды секинирээк кылып, кайсы жеринде кайсы аккорд алмашат экенин түшүндүрүп берейин, урматтуу достор. Кана ынасаңыздар бир кол чаап коюңуздарчы, мага угула турган кылып. Кыскасы башында биринчи аккорд менен баштайсыздар, урматтуу достор. Деген жерде 3-cü аккордко чыгасыздар. Ай нурлары алигиче деп туруп, 2-ci аккордко кечки туман дегенде айтасыздар. Алигиче кечки туман деп туруп, кайтарадан 3-cü аккордко каптады деп туруп, б дегенде 1-ci аккордко түшөсүздөр. Алигиче кечки туман каптады б. Көрүп турам жалгыздыктын арыжагын. Жалган дүйнө, көрдүңүздөрбү? Жалган дүйнө жасап азаптарын. Кечки туман. Ушундай кылсаңыздар болот да, мына. Кечки туман. Махаббаттын бары жалган. Кечки туман. Алтырдың о дегенде 3-cü аккорд. Birinci akord menен ман деп коесуздар. Арман. Ушу урматтуу достор, эми боюн көргөзүп берем. Анан кийин акырында могу жерин көргөзүп берем. Мисалы, куплет бүтүп, припевка өтөйүн деп атканда, жалган дүйнө жасап мага азаптар. Кечки туман деп атпайбы? Кыскасы ошо жерин акырында көргөзүп берем. Боюн мындай бой тура келет. Жаман оңой бойго. Кыска дүйөдө болду ушундай эле. Көрдүңүздөр? Кыска дүйөдө болду, ушул эле бой. Тура келет. Эми жанагы жерин көргөзүп берейин. Мындай бир жерден бир жерге өткөнүн. Переход. Түшүнүктүү эле?
Кыскасы түшүндүрө албайм, бирок мына секинирээк кылып көргөзбөйүн, өзүңүздөр эсептеп, санап, кааласаңыздар жазып, кааласаңыздар сүрөткө тартып, кааласаңыздар эшикке чыгып ойноп үйрөнүп алыңыздар да кыскасы. Мына деп туруп мынаны аласыздар. Биринчи аккорд менен болот бардыгы. Кайтарадан коесуздар. Аласыздар. Кайтарадан коесуздар. Bir uдар, bir ылдый, bir ödö, кайтарадан. Кыскасы мынакей, сүйлөбөй, секинирээк кылып көргөзүп берейин. Ушуну тезирээк кыласыздар, урматтуу достор. Кыскасы ошо урматтуу достор, үйрөнүп алышыңыздарга тилектешмин. Аман болуңуздар, бар болуңуздар.